Саламатсыздарбы? Мен Динарова Маматбековна. Мен Oriflame компаниясына кирип иштегениме 5 ай болду. Азыр 12%ге чыгып менеджер болдум. Ошол 5 айдын ичинде мен Oriflame'ди изилдеп кичине окуп үйрөнүп жатам. Билгендерим менен бөлүшө кетейин дедим. Oriflame Швециянын компаниясы 1967 жылы Джонас жана Роберт деген эки биртуган ачкан. Азыр Мегнас Бернстерн деген Oriflame'дин президенти башкарат. Азыркы учурда бул сетевой маркетинг. Компаниянын каражаттары клиентке түз сатылат. Эч кандай ортомчусуз түз сатылат. Бул биринчи суроо. Oriflame деген эмне болгон компания, каяктан чыккан, тияк деген. Азыр 55 жылдыгын өткөрүшөт буюрса апрель айында. Экинчи суроо Oriflame'ге кайсы жаш курактагы адамдар иштей алат? Oriflame'ге бардык 18 жаштан баштап бардык курактагы адамдар иштей алат. Үчүнчү суроо Oriflame'де иш баштоо үчүн канча акча керек? Oriflame'де иш баштоо үчүн эч кандай акчанын кереги жок. Эгер момундай бул каталог берилет, ар бир башында биз ушундай каталогдорду алсак болот. Бул каталогдун ичинде биз бул каталог менен эле адамдарга неме кылып түшүндүрүп, айтып, көрсөтүп берип, анан алардан заказ алып, ошол заказды чогултуп алып туруп, ошол биринчи албетте өзүңдүн бир аз акчасын аласың, бир 6000, 7000, 8000дей акча керек башында. Болду, андан кийин эле заказдарды чогултуп, кайра ошолордун алып барып берип коюп, кайра акчасын алып ушундай кылып иштей берсөт. Бул жака эч кандай инвестициянын деле кереги жок. Мунун иштегендин немесин, жолдорун билип алсаң жакшы болот да. Бул жерде Oriflame мынакей керек болсо момундай атырлардын берип туруп, кайсыл атыр жөнүндө бул жерге маалыматтарды берип туруп, мына могул жерден мунун жыты кандай экенин дагы билсек болот да. Монтип колуң менен мондай кылып жашып туруп карасаң, ошол жерден керек болсо ушул жыты кандай экенин билсек болот. Ушинтип клиенттерге көрсөтүп бере алабыз. Мынакей бул атырдын жыты мондай депчи. Бул каталогду ушунчалык жакшы жасаган компания, ушул каталог менен эле иштесек болот. Төртүнчү суроо Oriflame'де кандай иштөө керек? Ушул иштөө үчүнчүсүнөн кийин мен төртүнчүсүнө чейин шагыл өтүп кеттим. Ушул кандай иштөө керек экенин бул айтып бердим. Бул жерде клиенттерге бардык нерселер жөнүндө мындай чекесинде бардыгынын маалыматтары бар, канча скидка болгону, бардык маалыматтар бар. Ушул маалыматтарды окуп, үйрөнүп алып эле клиенттерге жакшылап айтып бериш керек. Бешинчи суроо Oriflame'де айлык акысы канча болот? Oriflame'де айлык акы 2500 сомдон баштап 24000 долларга чейин тапса болот. Бул жон гана айлыгы, ортодо 20% көргөн пайдасы өзүнчө. Анан бул немеде стартовая программа тияк дегени болот. Анын дагы белектери, бекер келген белектерин сатып жиберип, же өзүң колдонуп, ушундай анын дагы бир пайдалары бар да. Алтынчы суроо Oriflame 100% натуралдуубу? Ооба, Oriflame'нин каражаттары 100% натуралдуу. Бардык каражаттары өсүмдүктүн майларынан жана жашылчалардан жасалат. Жашылчанын клетчаткаларынан жасалат. Жетинчи суроо Oriflame адалбы? Албетте, Oriflame'дин каражаттары адал. Бул Индонезиядан комиссиядан өткөн. Биздин продукциянын халал болушуна Oriflame продукциянын халал болушуна катуу көзөмөл кылышат. Анткени алар бардык дүйнө жүзүндөгү мусулмандардагы колдонуусун каалашканы үчүн алар адал болушуна катуу көңүл бурушат. 9-чу суроо Oriflame'дин каражаттары терс таасири барбы?
Жок, албетте жок. Анткени бардык нерсе натуралдуу болгон үчүн эч кандай терс таасири жок. Эгерде кайсы бир аллергетик болсо, алар сөзсүз өзүнүн докторунан кеңеш алып, анан барып туруп колдонсо болот. 10-чу суроо: Арифлейм регистрация төлөйбүзбү? Арифлеймге регистрация төлөйбүзбү? Жок, төлөбөйбүз. Эгер бир айдан ашык биз бир айдан ашык эч кандай каражат заказ кылбай турган болсок, анда 145 сом төлөнөт. 11-чи суроо: кайсы даражага чейин жетүүгө болот? 3% баштап 22% чейинки даражага жетсек болот. Арифлейм 11-чи суроо: Арифлеймде кандай каражаттар бар? Арифлеймде гигиеналык каражаттар, парфюмдар, самындар, крем, ошол косметикалык бардык косметикага тиешелүү каражаттар бар. Жана зер буюмдар дагы бар. Арифлейм компаниясында канча даражага чейин жетебиз, кандай болобуз деген суроого мен кыскача гана бул жерде жооп берип кеттим. 3%-тен баштап 22%ке чейин жетсек болот. Бирок кийинки видеолордо могу 3%тен кантип баштайбыз, дагы 22%ке кандай кылып жетебиз, ал жеткенде кандай болот, ошолордун баардыгын сиздерге кененирээк түшүндүрүп беребиз буюрса. Менин каналыма жазылууну унутпаңыздар. Айкон белди басып койсоңуздар, эмки видеолор дагы сиздерге келе берет. Анан эмки видеолорду көргөнгө сизге доступ болот. Саламатта калыңыздар.